Сегодня я добавила одну цитату. Дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Миң километр, миль деген километр деп коелу. 1000 километр жол басуу бир кадамдан башталат. Же биринчи кадамдан башталат. Бир кадам койдук, экинчи кадам, үчүнчү кадам. Сразу 10 кадам коюуга болбойт. Кезек менен сабыр кылып, аракет кылып гана ойлогон ой максаттарга, тилекке жетүү мүмкүн. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо мен тил үйрөнүүдө жардам берген 100% иштеген ыкмалар жөнүндө айтамын. Бул ыкмалар 100% иштейт дегенимдин себеби бул видеону мен мугалим катары эмес, студент катары жазып жаткан учурум. Себеби бул деген түшүндүрүп кетейин, мен өзүмдө окуган студенттерди жакшыраак түшүнүү үчүн жана өз каалоом бар болгондугу үчүн англис тилин үйрөнүп баштадым. Өз алдынча бул жөнүндө видео киргизилген. Өз алдынча англис тилин окуп баштадым. 3 айдын ичинде 3 ай өзүмө 3 ай убакыт бердим деген видео киргизген болчу. Жана мен өзүм англис тилин үйрөнүп баштап, ошол менин студенттерим кандай кыйынчылыктарга учурайт, эмне түшүнбөстүктөр болот, кандай жардам болот деген өзүм ошол студенттерим учураган кыйынчылыктарга учурап, негизи англис тилин мен университетте үйрөнгөн, окуган бойдон калган болчу. Англис тилин окуганга желание бар, каалоо бар, бирок мотивация жок. Курстарга жазылып жүргөнмүн студент кезде. Бир ай барып, 2 ай барып, анан деги өзүмдө результат көрбөй, анан барбай коюп, өзүм китеп окуп баштап, деги китептин аягына чыкпай, ошондой проблемаларды учуратканмын. Жана азыр мен айтып аткан ушул көйгөйлөр мен учураткан, мен башыман өткөндөр көпчүлүгүнө жакын болсо керек. Себеби бир нерсенин аягына жетүү деген өтө кыйын, тем более тил үйрөнүү жаатында. Жана бул видео тил үйрөнүүгө керектүү болгон ыкмалар жана мотивация видеосу деп атадым. Себеби негизи тил үйрөнүп баштаганда мен студенттериме айтам, орус тилин 3 айда үйрөнүп кетүүгө болот дегенде скептически деп коет, ишенүү кыйын. Деги мен канча 11 жыл мектепте окудум, андан кийин университетте может быть окудум, андан кийин өзүм деги Россияда жүрдүм, анан деги үйрөнгөн жокмун дегендей суроолор туулат да, конечно. И вот в чем дело. В русском языке есть метафора «ешь слона по кусочкам». Кыргызчага которгондо пилди бөлүккө бөлүп же, то есть бөлүп же деген мааниде. Но это метафора. Бул мааниси чоң тамакты, эми тамакты алып көрсөк, чоң тамак или жумуш дейли. Чоң жумушту сразу бир учурда баарын аткарганга болбойт, аны бөлүк менен аткарган дейт. Ешь слона по кусочкам деген метафора тил үйрөнүүдө сонун жардам берет. Мен орус тилин үйрөнүшүм керек эмес. Негизи максат коюп алдык, орус тилин үйрөнүү, эмне максат, эмне ниетте үйрөнгөнүбүздү коюп алгандан кийин эмнеден башташ керек? Кичинеден чоңго карай, ылдыйдан өйдөгө карай, жөнөкөйдөн татаалга карай. Мен бул еш слона по кусочкам дегенде англис тилде мен англис тилди өз алдынча үйрөнүүнү каалаганым үчүн өзүм мындай ыкма колдондум. Бир кинону алып, на английском, англисче кинону алып, субтитр менен, ылдыйда сөздөр менен алып, биринчи карап чыктым, жанагы так бумажка менен, ручка менен кагаз алып туруп, пауза кылып, түшүнүксүз сөздөр ылдыйында жазылып атпайбы, баарын момдойнан жазып чыктым катарына. Потом ошол сөздөрдү словарьдан карап, сөздүктөн карап, которуп чыктым.
И кээ бир сөздөрдүн эки мааниси бар, андай учурлар, но эми ал дальше иштеш керек анын үстүнөн. Которуп чыккандан кийин жанагы кинону кайрадан көрүп чыктым. Кайрадан көргөндө мен жанагы кинону уже мурунга караганда жакшыраак түшүнүп калдым. Бул биринчиден. Экинчиден, мага где-то бир 15-20 жаңы сөз кошулду сөздүгүмө. И ал учурда деги кинону силерге жаккан жана жеңил комедийный кинолорду алган жакшы, себеби аны кайра көрүү керек. Анан кээ бир кинолор бар, экинчи жолу көргүң келбей калат. Андай болбостук үчүн жакшы көргөн, жаккан кинону көрсөңөр, чтобы ал кинону силер болбоду дегенде 3 жолу көрүп чыгыш керек. Биринчисинде словарь жазып, экинчисинде ошол словарьларды учуратып, бул жерде карма мындай деген турбайбы дегендей кылып түшүнүп, үчүнчүсүндө ошол сөздөрдү закреплять этип, бышыктап, эстеп калуу үчүн. Но эми үчтөн да көп көргөн, жакшы, калоо болсо. Так, еще что? Сөздүк жаттоо, вот сөздүк жаттоо ыкмасында мен үчүн жаңы бир ачылыш болду. Биз сөз менен эмес, сүйлөм менен сүйлөйбүз. Как бы на русском это звучит лучше. Мы говорим не словами, а фразами. Биз сөз менен эмес, фраза менен сүйлөйбүз. Можно выучить 10 слов, 10 сөз жаттаса болот, ошол эле учурда 10 фраза жаттаса деле болот. Например, слово помощь, жардам. Помощь, жардам деп жаттаса болот. Можно фраза менен жаттаса болот. Не могли бы вы мне помочь? Сиз мага жардам бере аласызбы? Или на английском can you help me? В общем, да, вот. Просто help, это жардам деген сөз. Жардам бул помощь деп жаттабай, вот. Сиз мага жардам бере аласызбы дегендей кылып фраза менен жаттаган лучше, жакшыраак эстеп калынат. И, конечно же, еще по словарям, словарь жөнүндө вот такие карточки я сделала, момдой карточкалар жасадым. А здесь я пишу на английском, англисчесин жазам, а внутри я пишу русский перевод, орусча переводун жазып коем. И я смотрю, вот просто повторяю, английский перевод, то есть англисче сөздү кайталайм. Если я забуду, ошол учурда гана мен ичин ачып туруп переводун карайм. Просто если момдойунан жазганда, просто одновременно экөөнү тең карап турганда жаттап калуу кыйын. А здесь как бы мозг думает, могу сөз кандай эле дегенде вот и каждый раз мышление идет. Ну, в общем, это просто лучше, бул жакшыраак деген. Ну, эми кому как, кимге, балким бул метод, бул ыкма кээ бирлерге туура келбестир, кээ бирлерге жакпастыр. Ар бир кишинин у каждого свой подход к обучению. Ар биринин өзүнүн билим алууга өзүнүн ыкмасы, өзүнүн жолу бар. Бул кандай, ар бирибизге ар кандай көйнөк, ар кандай кийим жаккандай эле. Допустим, бирөөнө жаккан кийим экинчисине жакпашы мүмкүн. Ошондой эле бирөөсүнө жардам берген ыкма кээ бирлерге жардам бербей деле калышы мүмкүн. И самое главное, вот я изучаю язык по фильмам, мага ушул ыкма жакты, мен кино аркылуу, роликтер аркылуу тил үйрөнүү ыкмасы мага жакты, но в то же время мага практика керек. Мен сүйлөшүүм керек. И у меня есть знакомые, менде англис тил билген тааныштарым бар, и каждый раз им звонит, аларга чалып алып, ой, мен менен англисче сүйлөшчү деген тоже как-то, честно говоря, не очень хороший вариант. Не очень хороший вариант. Эми тааныштарыңа чалып эле мен англисче сүйлөшчү деген неудобно как-то. И поэтому я ищу учителя. По-любому нужен учитель, понимаете? Баары бир мугалим керек экен. И я сейчас ищу онлайн уроки английского языка. Пока мугалим менен сүйлөшүү болгон онлайн урокту таппай жаткан учурум, но я ищу и буйруса найду. Бул сөз менен мен баарыңарды кино көрүп, субтитр менен тил үйрөнгүлө деген эмес деги. Просто ар бирине өзүнө жагымдуу болгон ыкма. Жана бул дегени мен китепти карабайм, грамматика карабайм дегени деле эмес.
а у меня есть книги, китептер, интернет, слава богу, интернеттен грамматиканы карап, грамматиканын негизги грамматика болмоюнча тил үйрөнүүнүн деги кереги жок. Ошондуктан мен эч кимди жалаң кино көргүлө деп чакырган, призывать үндөгөн жерим жок. Ар кимге өзүнө ыңгайлуу болгон жолду тандайт. Каналга жазылганды унутпайбыз. Лайк басып, колдоп жана ой пикирлериңиздер болсо комментарий калтырыңыздар. Допустим, одновременно бир учурда биз көп жумушту ачып алабыз да. Допустим, мен могу китепти окушум керек, вот это могу китеп мага жардам берет. Так, моуну жатташым керек, могу словарь жатташым керек, еще моуну да жатташ керек, и еще кое-что вот это моуну да окушум керек, и моуну да дегендей кылып. Надо расставлять приоритет. Это значит, что бир убакытта бир жумушту гана аткаруу керек. Мы же не можем бир убакытта, допустим, тамак жеп анан еще үйдү жыйнаган или одновременно эки жумушту аткаруу бул ал жумуштун сапатсыз аткарылуусуна алып келет. Сапатсыз, то есть үстүрттөн эптеп септеп дегенге алып келет. А когда мы делаем это, если это чтобы было качественно, сапаттуу болуусу үчүн надо вот бир жумушту бир учурда. Это значит, если вы выбрали одну книгу, и да, моуну да жаттаган пайдалуу, могу сөздөр да пайдалуу, могу фразалар да пайдалуу. Я понимаю, анан могу аудиону да уккан жакшы, аны да уккан жакшы, но бир китепти алдыңарбы, ошол китептин канын майын чыгарып дегендей от и до баштан аяк изучать этип алгандан кийин, андан кийин кийинкисине өткөн оң.